Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yanfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Урматтуу окуучулар, биз Мухтасарул Викоя аттуу китептен сабагыбызды улантуудабыз. Өткөн темабызда мусафир кантип намаз окугандыгы тууралуу баяндадык. Бүгүнкү сабагыбыз Кудайым буйрса бул жума намазы тууралуу болмокчу. Бул темада китептин жазуучусу жума намазы кимге фарз болот? Жума намазыны кандай жерлерде окууга болот, кандай жерлерде окууга мүмкүн эмес? Жана жума күнү үзүрлүү адамдар же үзүрсүз адамдар жамаат менен намаз окушсалар кандай болот? Мына ушул тууралуу кыскасы баяндайт. Жараткан Аллахым бардыгыбызга туура түшүнүк берсин. Ушул үйрөнгөн нерселерибизди кайра башкаларга жеткирүүгө дагы Кудай Таалам күч кудурет берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Шурита ли вуджубил джумаати ал-иқамату би Мисрин вас-сихату вал-хуррияту ваз-зукурату вал-булугу ва-саламатул айни вар-риджли. Адаттагындай бул сүйлөмдү биринчи сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин мунун ичиндеги маселелерди баяндоого киришели. Китептин жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтты. Жума намазы фарз болуу үчүн шаардын тургуну болуу, ден соолуктун чын болуусу, азаттык, эркек болуу, балагатка жеткен болуу, көзү жана буту саламат болуу шарт дейт. Урматтуу окуучулар, бул сүйлөмдө бир канча маселе баяндалган. Бул маселелерди баянdoодон мурун башка бир нерсеге сиздердин көңүлүңүздөрдү бурайын. Жума намазын окууда эки түр шарты бар. Бир түр шарттын атыны шартул вуджуб деп коет. Экинчи түрдүн атыны шартул вуджубул ада деп коет. Башкача айтканда, шартул вуджуб дегени ушул жума намазы кандай адамга милдет болот. Мына ошол жөнүндө. Ал эми шартул ада дегени кандай шарттар менен жума намазы окулуш керек? Кайсыл шарттар табылган кезде жума намаз окууга дурус болот? Мына ошол тууралуу. Китептин жазуучусу өзүнүн китебинде биринчи ошол шартул вуджубту баяндаган. Тактап айтканда, жума намазы кимге милдет болот? Бул сүйлөмдөгү эң биринчи айта турган нерсе эмне экен? Жума намазынын өкүмү. Демек, урматтуу окуучулар, жума намазы фарзи айын. Ар бир ошол төмөндөгү шарт табылган адамдардын ар бирине фарзи айын болот. Ар бир адамга өзүнчө фарз болот. Аны танган адам эмне болот? Динден чыгат. Себеби жума намазынын фарздыгы Кур'ан менен, сүннөт менен, ижмаул уммат, бүт алым мужтахид алымдарыбыз сахабалардан баштап, табейин, табаа табейиндерден баштап, биздин доорго чейин баардык алымдарыбыз бир добуштан эмне дешкен? Жума намазын окуу фарз дешкен. Эми ушул сүйлөмдөгү экинчи айта турган маселе бул жума намаздын вуджуби шарттары. Тактап айтканда, кимге милдет болот? Алардын биринчиси шаардын тургуну болуш керек дейт. Шаарлык болуш керек дейт. Мына ошондуктан айылдын тургундары жана мусафирларга милдет эмес. Бирок эгерде айылдык шаарга келип жума күнү кечке дерим ошол шаарда турам десе, анда ал кишиге дагы жума намаз окуу милдет болот. Ал эми эгерде жума күнү кайра эле чыгып кетем деген ниети болсо, анда жума намаз окуу ал кишиге эмне болбойт? Милдет болбойт деп алымдарыбыз китептеринде келтиришкен. Экинчи маселе ден соолуктун чын болуусу. Ден соолуктун чын болуусу экинчиси. Эми шаардын тургуну болдук. Бирок шаардын тургуну болсок эле дароо милдет эмес. Эмне болуш керек? Ошол шаардын тургунунун ден соолугу чын болуш керек. Мына ошондуктан эгерде оорулуу киши мечитке бара албаса, же мечитке чыга алат, бирок ооруунун көбөйүп кетүүсүнүн коркунучу бар болсо, же ушул сыяктуу кандайдыр бир себептерден улам жума намазга, кандайдыр бир оорунун себебинен жума намазга бара албаса, анда жума намаз эмне болбойт? Милдет болбойт. Ошондой эле оорулуулардын катарына ошол оорулуу кишини карап жаткан врач дагы кирет.
врач, дежурный врач болуп, эгерде ал киши ошол мындайча айтканда оорулуу адамдарды таштап кетип кала турган болсо, ооруларга бир зыян келишинин коркунучу болсо, дежурный врачтын мойнундан дагы бул эмне түшөт? Жума намазынын милдети түшөт. Же врач эмес, балким үйүндө айталы bir kişinin atası katı orup atat. Başka karaganга adam жок. Атасын таштап жума намазга бара албайт. Атасы кете турган болсо кароосуз калып калат. Мына ошондой мезгилде жанагы уулуна жума намазга баруу эмне болбойт? Милдет болбойт. Ошол оорулууду көзөмөлдөп карап турган адам дагы оорулуунун катарына эмне болот экен? Кошулат. Үчүнчү маселе, ден соолугу үчүн болгон эмне болуш керек? Азат болуш керек. Azat болуш керек, эркин адам болуш керек. Мына ошондуктан махжур жана маазун кулга дагы жума намаз не болбойт? Милдет болбойт. Кулдарга намаз милдет эмес. Махжур дегени бул соода сатык кылуудан тыйылган кулбу, же маазун дегени бул соода сатык кылууга уруксат берген кулбу, айырмасы жок. Айтор кулдарга жума намаз эмне эмес, милдет болбойт. Ал эми эгерде кожоюн уруксат берсечи, кожоюн кулуна рухсат берди жума намазга барууга. Эми кожоюн рухсат берсе жума намаз кулга милдет болобу же болбойбу десе, бул маселе тууралуу аалымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир аалымдарыбыздын көз карашы боюнча милдет болот. Кээ бирлердин көз карашы боюнча ыктыярлуу болот. Кааласа барат, каалабаса барбайт. Ыктыярлуу. Барса да болот, барбаса да болот. Бахру Роекте мына ушул пикирди эмне кылган? Таржих кылган. Тактап айтканда ушул пикирди туура экендигине басым жасаган. Ал эми кулдардын дагы бир түрү бар, мукатаб деп коебуз. Мурунку сабактарда айтканбыз, мукатаб. Кожоюну менен келишим түзгөн кул да. Мисалга жылдын башында 1000 сом, акырында 1000 сом алып кел, сени азат деп койду да. Мына ошол киши кул макул боло турган болсо, анын мойну кул болуп, колу бош болот да, барып кесип кылып акча чогултат. Аны мукатаб деп коет. Мукатаптарга кандай десеңиз, бул кишилердин мойнуга жума намаз эмне болот? Милдет болот. Эми бул жерде ушундай бир токтоло турган дагы бир маселе бар. Ал жалданган киши. Мисалга бир адам стройкада иштеп атат, бир адамдын фирмасында иштеп атат, стройка куруп атат, аны жалдаган. Ага күн сайын акча берет, ошол иштегенине жараша эмне кылат? Акча берет. Мына ушул кишиге милдет болобу же болбойбу? Аалымдарыбыз мындай кишиге жума намаз милдет болот деп айтышкан. Бирок жалдаган адам аны тосууга эмнеси жок, укугу жок. Кыскасы, мен эгерде кандайдыр бир фирмада иштеп аткан болсом, менин мойнума ошол жума күнү жума намазга баруу эмне болот? Милдет болот. Мени жалдаган адам мени тосууга укугу жок. Бирок бир нерсеге укугу бар. Ал эмнеге? Менин акымдан кемитүүгө укугу бар. Эгерде алыс болсо, алыс жерге барып бир канча саат убакыт кете турган болсо, ошондо менин акымдан кемитүүгө укугу бар. Ошо саатты чечет, канча саат иштеш керек эле бул киши, канча саат жума намаз үчүн кетирди, ошонон не кылат? Минус кылып кемитип коет. Ал эми эгерде жакын аралыкта болсо, көп мөөнөт кетпей турган болсо, анда анын акысуудан кемисүүгө эмнеси жок, укугу жок болуп калат. Төртүнчү маселе, эркек болуш керек дейт. Шаардын тургуну болду, ден соолугу чың болду, азат болду. Эми эмне болуш керек ошолордон? Эркек болуш керек. Мына ошондуктан хунаса мушкил дегени бул эркек же аял экендиги дагы белгисиз да. Биз биле албайбыз. Мына ошондой кишилерге жана аялдарга эмне болбойт? Жума намазы милдет болбойт дейт. Андан кийинки шарты балагатка жеткен болуш керек, жана акылдуу эстүү болуш керек. Бул бардык ибадаттарга эле тиешелүү маселе. Бул 5 вакыттык намазбы, орозобу, зекетпи, бардыгында эле акылдуу эстүү, балагатка жеткен болуу бул фарз амалдардан болуп эсептелет. Ошондуктан жума намазда дагы балагатка жеткен болуу жана акылдуу болуу шарт. Мына ошондуктан эмне дейбиз биз? Жаш балагатка жете элек жаш балдарга милдет эмес, жинилерге милдет эмес. Андан кийинки шарты көздүн көрүүсү дейт. Көздөрү азиз болбош керек, көзү көрүш керек. Мына ошондуктан бир көзү сокур болгон адамга же көрүүсү алсыз болгон кишиге милдет болот. Бул жерде эмне деди? Көзү сокур болсо милдет эмес деди. Бир көзү көрүп, бир көзү көрбөсө, же зрениясы алсыз боло турган болсо, ага жума намаз милдет болот. Бирок эгерде жанагы сокур адам, көзү көрбөгөн адам, такыр эле көзү көрбөгөн адам бекер же акы менен жетелеп жанагы жума намазга алып бара турган киши тапсачы,
Анда эмне болот десе, бул маселе тууралуу аалымдарыбыздын ортосунда талаш бар. Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча жума намазы бул кишиге эмне болбойт, милдет болбойт. Бул ар бир адамдын өзүнүн күчү эске алынат дейт. Ал эми эки имамдын пикири боюнча милдет болот дейт. Бирок бул жерде дагы бир токтоло турган маселе бар. Көзү сокур, көзү азиз кишилер бар, бирок базарларда жол жүрө берет. Кыйналбай жолду жөн эле таап кетет да. Ушундай жолго профессионал болгон, мына ошондой кишилерге кыйналбастан эгер жума намазга баруу мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, жума намаз аларга эмне болот? Милдет болот дейт. Жана жума намазынын шарттарынын бири бутунун саламат болуусу. Мына ошондуктан паралич болгондорго жана буту жокторго не болбойт? Милдет эмес дейт. Көтөрүп алып барууга, аларды алып барууга, коляскага салып алып барууга, көтөрүп алып барууга жанагы киши барбы, жокпу, баары бир эмне болбойт? Милдет болбойт. Ал эми аксак болсо, чолок дейбиз го, аксак боло турган болсо, эгерде кыйналбай жума намазга бара алса, ага милдет болот. Кыйнала турган болсо, ал кишиге дагы эмне болбойт? Милдет болбойт. Ватакау фардан инсаллаха факидуха. Эгерде жума намаз милдет болбогон киши окуй турган болсо, фарзды аткарган болуп эсептелет. Башкача айтканда, мына айттык жокоруда, чолок кишиге, паралич, мисалы бара албайт, же болбосо сокур кишиге жума намаз милдет эмес. Бирок ошого карабастан барып жума күнү жума намазын окуй турган болсо, ошол күндөгү пешиндин ордуга эмне болот? Өтөт. Пешин мойнудан эмне болот? Түшөт. Жума намазды окуган болуп эсептелет дейт. وشرط لأدائها المصر أو فناؤه. Жума намазды окуу милдет болуу үчүн шаар же шаардын финасы, шаардын чети болуу шарт дейт. Бул сүйлөмдөн баштап китептин жазуучусу жума намаздын вужуби шарттары кимге важип болгондорун баяндап бүтүп, эми кандай шарттар табылса окууга болот, мына ошону баяндоого киришти. Мына ошол жума намаздын аткара турган орундардын бири кайсыл жерде окушубуз керек десе, эмне экен? Шаар болуш керек. Шаар болуш керек же шаардын финасы болуш керек. Төмөндөгү сүйлөмдө Кудайым буйрса буларды чечмелейбиз эми. وَمَا لَا يَسَوْ أَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلَهُ مِصْرٌ. Кайсыл жердин эң чоң мечити элин батырбаса, мына ошол жер шаар деп саналат дейт. Кыскасы, эгерде бир айылда дейли, бир айылда бир 3-4 мечити бар деп коелу. Ошонун эң чоң мечитинде жума намаз милдет болгон, балагатка жеткен кишилердин баардыгы жума намазга бара турган болсо, ошол жерге батпай калат да, сыкпай сыртка чыгып кетет. Мына ошондой жерде эмне деп коет экендер? Шаар деп коет дейт. Китептин жазуучусу мыша ушул пикирди айткан. Бул көпчүлүк аалымдарыбыздын дагы эмнеси болот? Пикири бар. Мындан башка дагы пикирлер келет. Мисалга кээ бир аалымдарыбыз башкача аныктама берет. Кайсыл жерде дейт башчысы болсо, ал жерде жанагы кылмыш кылгандарга жазалар тургузула турган болсо, мындайча айтканда казы же казынын орун басары жанагы элге жазасын бере турган болсо, зыян берген адамдарга, мына ушул жерлерде эмне деп аталат дейт? Шаар деп аталат дейт. Зохири риваят боюнча мына ушул. Кандай экен? Имам болуш керек, жана казы болуш керек, ошол жерде хаттарды тургузун, урлук кылганын жазасын берсин, каракчылык кылганын жазасын берсин, зина кылганын жазасын берсин, жала жапкандын жазасын берсин. Кыскасы, кандай кылмыш боло турган болсо, ошонун өкүмүнө чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар жерлер эмне болот экен? Шаар деп аталат. Бул зохири риваятта ушундай. Үчүнчү пикир келет, көчөлөрү жана базарлары бар чоң бир жер дейт да, чоң бир шаар. Эмне деп аталат? Шаар деп аталат дейт. Дагы бир риваятта келет, 10 000 киши жашаган жер дейт. 10 000 киши жашаган жер эмне деп аталат? Шаар деп аталат. Жана дагы бир риваятта келет, ар бир кесиптин ээси дейт, өз кесиби менен ошол жерде жашай алса, ошол жер шаар деп аталат дейт. Кыскасы, мына ушундай бир канча шаар тууралуу аныктамалар келген. Биздин китепте эмне деп атат? Эмнеден айтты? وَمَا لَا يَسَوْ أَكْبَرُ مَسَاجِدِهِ أَهْلَهُ مِصْرٌ деди. Кайсыл жердин эң чоң мечитинде эл чогулса, ошол жерге батпай кала турган болсо, жума намаз милдет боло турган адамдар келсе, батпай калса, мына ошол жер шаар деп аталат деп азыр мухтасарлуу коябыз, ушул пикирди айтып жатат.
Мына ошондуктан азыр көп айылдарыбызда милдет эмес. Айылдарыбыз абдан кичине. Бирок кээ бир жерлерде ошол милдет эмес экендигине карабастан жума намазы окуп атышат. Бул туура эмес. Шарият ошол жума намаз окуу үчүн шарт койгон. Биз өзүбүздүн акылыбызга салып алып, каалаган жерде өзүбүздүн оюбуз менен мына жерде окусаң болот, дегенде кылсаң болот деген сөздөрдү токтотушубуз керек. Биз ыймандуу адамдар ошол шариаттын өкүмүнө баш ийип жашайт. Шарият мына жерде болот дедиби, ошол жерде болот, болбойт десе болбойт. Ошого карата биз окушубуз керек жума намазды. Өзүбүз каалаган жерде эле окуй бербей. Ошондуктан жанагы кээ бир кичинекей айылдар бар. Ал жерде бир базары жок, ал жерде бир керегиңди ала турган магазини жок, бир заправкасы жок, бир милициясы жок, бир соту жок, эчтекеси жок. Кичинекей бир айылдар жума намаз окуп атышат да кээ бир жерлерде. Мына ушулардын бардыгын токтотуш керек. Алар кадимкидей пешин окуштары керек. Ваматтасада бихи муаддан лимасалихихи финауху. Жана шаарга жармашкан болуп дейт. Шаардын бир кереги үчүн, шаардын бир пайдасы үчүн курулган жерлер дагы шаардын финасы деп аталат дейт. Мурунку доорларда мисалы шаар болсо, шаардын четтеринде атайын жанагындай ат чаба турган жерлер жасап коет эле. Же болсо аскерлер үчүн атайын бир орундар, машыгуулар үчүн ошондой орундар жасап коет эле. Же болсо стадиондор бар, ким жасалып калат эле, жанагы ипподром жана ат чабууга барго. Мына ошондой жерлерде эмне деп коет экен? Финаул Миср дейт. Ошол жерлерде дагы жума намаз окусаңыз не экен? Болот. Ошол шаар деп аталат дейт. Вассултану ау наибуху. Жана жума намаздын адаий шарттарынын бири эмне экен? Падыша же падышанын орунбасарлары. Орунбасары. Биздин доорда мына ушул жума намазга чыгып алып имам болуп жаткан биздин ага инилерибиз, улуу дамылаларыбыз, устаздарыбыз, булар эмне болот? Ошол падыша тараптан белгиленген кишилер болот. Мына ошол падышанын ролун аткарышат, ошол жерлер, ошол кишилер менен эмне болот? Жума намаз окулат. Ва вакту зухри, жана жума намазынын шарттарынын бири пешин намазынын убактысы болуш керек. Мындайча айтканда, убакыт кирүүдөн мурун жума намаз окуп алсак, же убакыт өтүп кеткенден кийин жума намаз окусаңыз, же намаз окуп жатканыңызда жума намазынын убакыты чыгып кете турган болсо, сиздин жума намазыңыз дурус болбой калат. Так даана кайсыл убакта окулуш керек экен? Пешин намазынын убактысында. Вал хутбату нахву тасбихатин фил вакти. Жана жума намазынын адаий шарттарынын бири bir tasbihinin ölçümünчө хутба окуу дейт. Хутба окуу дагы шарт. Канча окулуш керекте? Bir tasbih. Бул жерде бир канча маселени баяндоо зарыл. Биринчиси хутбанын убакыты. Кайсыл убакытта хутба окулуш керек? Ал кандай кылат экен? Пешин намазынын убактысы. Эгерде чак түштө же чак түштөн мурун хутба окуп алып туруп, анан чак түштөн кийин пешин окусаңыз жарабайт. Пешин намазынын убактына кириш керек. Эгер убакыттан мурун кыскасы хутба окуса эмне экен? Жарабайт. Ошону эске алыш керек. Экинчи маселе хутбанын орду кайсыл жерде окуш керек десе, ал намаздын астында болот. Жума намаздан мурун хутба окулуп, анан жума намазы окулат. Үчүнчү маселе хутба окуп аткан кезде акылдуу, эстүү, балагатка жеткен адамдардын бар болуусу шарт. Акылдуу, эстүү, балагатка жеткен эркек адамдар болуш керек. Анан жаш балдар отуруп алса, анан имам хутба окуп, кийин анан чоңдор келсе, ал хутба болуп эсептелбейт дейт кээ бир аламдарыбыз. Төртүнчүсү хутбанын өлчөмү жөнүндө. Канчалык узун окуш керек? Бул маселе тууралуу Абу Ханифа менен шакирттеринин ортосунда кайчы пикир бар. Абу Ханифанын көз карашы боюнча ошо бир тасбих айта турган болсо, мисалга субханаллах же алхамдулиллах деп хутба окуу ниети менен айтса, ошол фарз ордуна келет. Бирок макрух болот албетте. Себеби бир топ сүннөттөр бар, сүннөттөрдү таштаган болот. Ал эми Абу Ханифанын шакирттеринин көз карашы боюнча хутба деп атала турган бир узун зикир болуш керек дейт. Эң азында канча болсун десе, ташаххудтун өлчөмүнчө болуш керек дейт. Андан кийин бул жерде айтыла турган маселе, эки хутба окулат. Мына ошол экитен хутба сүннөт. Bir хутба окуйбуз, отурабыз, дагы турабыз, мына ушул сүннөт болуп эсептелет. Эки хутба окуу сүннөт да кыскасы. Андан кийин бешинчи бул жерде айтыла турган маселе эмне экен? Эки хутба окуу сүннөт. Биз кантип окуйбуз? Туруп бир окуйбуз, анан дагы отуруп кайра турабыз, Ушундай эки хутба окуу эмне экен? Сүннөт болот.
Uzunluğu kança olsun dese, mufassaldın uzun sürelerindeyi boluş gerek deydi. Mufassal degeni bu Kur'an'ın akırkı 7'den biri bölügü. Hucurat süresinden ıldı deyin. Oşol Hucurat süresinde oşondoy uzunlukta bolgonu ne bolat eken? Жақшы bolat deydi. Andan uzun kıla turgan bolsanız bu makruh bolup kalat. Anan 6-cı bu жерде ayta turgan mesele hutbada 15 sünneti var. Bunu şunu жақшы eski alış gerek. Birinci, daarat menen okuş gerek hutbаны. Hutba okup жатқан kişi daaratlı olsun. Mına oşonduktan daaratsız kişi jana junup adam egerde hutba okuy turgan bolsa makruh bolat. Ekincisi tik turgan abalda okuş gerek. Sünnet. Üçüncüsü qoğumga жүздөнүүсү sünnet imamның. Төртүнчүсü hutbadan murun kupiya auzu billahni aytat. Keyber жерлерге барсак, таксырлар ошол эмне кылышат? Жума намазы окуган кезде ордунан туруп алып ауzu биллахи минеш-шайтанир-ражим, бисмиллахир-рахманир-рахим деп үнүн чыгарып айтат да, бул жакшы эмес. Хутбаны ауzu billah, бисмилlah эмне кылып айтылат экен? Купия айтылат. Бул сүннөт. Андан кийин хутбаны жамаатка угузуу, үндү чыгарып айтыш керек, жамаат уксун. Андан кийингиси Alhamdulillah деген söz менен баштоо. Хутбаны эмне менен баштайт экенбиз? Alhamdulillah менен. Андан кийинки сүннөт Алланы ошол хутбада Алланы даңазалоо, Аллах Таалага мактоо айтуу, аны улуулоо. Андан кийингиси эки шахадатты айтуу, ашхаду ан ла илаха иллаллаху ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу айтуу. Анан загын сүннөттөрдүн бири пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуу. Андан кийинки сүннөт насаат айтуу. Элге кайрылып, ошол жерде үгүт насаат болуш керек. Андан кийинки сүннөт эмне десе, Кур'ан окулуш керек. Хутбада Кур'ан окулуу эмне экен? Сүннөт болот. Андан кийинки сүннөт экинчи хутбада дагы кайра Аллах Таалага мактоо айтыш керек. Аллах Тааланы улуулаш керек. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтыш керек. Андан кийинки сүннөт жалпы момун мусулмандардын акында дуа кылыш керек. Бул да эле сүннөт амалдардан. Андан кийинки сүннөт эмне дедик? Жокоруда айтканыбыздай, муфассалдын uzun сүрөлөрүнчө эмне болсун? Uzun кылуу. Андан uzun болсо эмне болот дедик жокоруда? Макрух болот. Андан кийинки сүннөт ошол эки хутбанын ортосунда отуруу. Бирок канчалык отуруш керек десе, бул тууралуу алымдарыбыз эки пикир айтышкан. Бир пикир боюнча, биринчи пикир боюнча кыска аяттын бир кыска аяттын мөөнөтүнчө дейт. Экинчи пикир келет, эмне дейт? Ар бир мүчө өзүнүн ордуна токтой турган мөөнөтчө дейт. Мисалга, хутбаны окуп отурдуңуз, ар бир мүчөңүз кайра өзүнүн калыбына келгенге чейин туруп, анан экинчисин баштайсыз дейт. Эгерде кокус имам отурбай, бир отоло эки хутбаны окуса, анда жаман иш кылган болот. Дагы бир эки бул жерде айта кете турган маселелер бар. Мисалга, хутбадан мурун эмне дедик? Биринчи чыгып бир отуруш керек. Мына ошол да сүннөт. Бул бир. Анан хатиптин ошол хутба окуган адам имамдыкка жарай турган адам болуусу шарт. Не болуш керек бул? Акылдуу, эстүү, балагатка жеткен эркек болуш керек ошол хутба окуп жаткан адам. Үчүнчүсү, минбарга чыгып алып хутба окуу сүннөт. Жерде туруп алып эмес, ошол минбарга чыгып туруп окуу эмне экен? Сүннөт болот. Андан кийин эмне дедик? Хутбаны жарыя окуу жана экинчи хутбада баягы үнүнү бар го, биринчи хутбага караганда эмне кылуу? Төмөнүрөөк кылуу дейт. Бул да эле бир сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Анан дагы бир айта кетчү нерсе, ошол минбарга жаңы чыккан кезиңизде салам айтууга жакшы эмес. Салам айтпай эле коюш керек. Албетте кээ бир китептерибизде бар экен, бирок ошол жакшысы эмне? Салам айтылбаганы жакшы. Wal jamaatu ay salasatu rijalin siwal imami. Жана жума намазынын шарттарынын бири жамаат менен окулуусу дейт. Тактап айтканда имамдан башка 3 кишинин болуусу. Бул маселеде дагы талаш бар. Абу Ханифа менен Имам Мухаммаддын көз карашы боюнча китепте келгендей, имамдан сырткары 3 киши болсо, жума намазды окусаңыз болот. Жалпы 4 киши болсо да. Ал эми Имам Абу Юсуфтун көз карашы боюнча имамдан сырткары 2 киши болсо жамаат окусаңыз боло берет дейт. Бул 3 кишинин имамдыкка жарай турган болуулары эмне дедик? Шарт. Мына ошондуктан эгерде аялдар болсо, же балагатка жетелек жаш балдар болсо, алар эсепке кирбейт. Так дана балагатка жеткен акылдуу, эстүү эркек кишилер болуш керек. Fa in nafaru ba'da sujudihi atammaha wa qablahu bada'a bil-dhuhri.
Эгерде имам сажда кылгандан кийин чыгып кетишсе, имам намазды толуктайт. Ал эми эгерде имам сажда кылуудан мурун чыгып кетишсе, анда имам пешин намазын окуй баштайт дейт. Бул жерде дагы бир аз токтолуш керек. Биринчиси, караңыздар, азыр эмне деп жатат? Мисалга, Айдар шейх жума намазга имам болуп баштады. Жамаат менен баштады. Айталы 5-6 киши бар беле, 10 киши бар беле, 100 киши бар беле баштады. Бул киши сажда кылгандан кийин караса бүт жамааты чыгып кетип калды. Эмне кылсын дейт? Бүтүрөт дейт. Ал эми эгерде Айдар шейх жума намазга биринчи рекетке сажда кылуудан мурун жамааты чыгып кете турган болсо, анда пешин окуйт деди. Эми ушул жерде бир канча маселе бар. Биринчиси, караңыздар, имам сажда кылуудан мурун чыгып кетсе деп айтышты. Бул маселеде эки көз караш бар. Абу Ханифанын пикири боюнча китепте келгендей да. Китепте келгендей, дан ошондой. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча тахримадан кийин чыгып кетишсе бүтүрөт деген сөзү бар. Абу Ханифа айтат, эмне дейт? Сажда кылгандан кийин болсо бүтүрөт деди да. Сажда кылуудан мурун болсо, анда пешинде эмне кылат? Пешин окуйт деди. Бирок эки имамдын көз карашы боюнча тахримадан кийин чыгып кетишсе, жума намазы бүтүрөт деген пикир бар. Анан айта турган маселе экинчи, сажда кылгандан кийин чыгышса бүтүрөт деп айтты да. А имам Зуфардын пикири боюнча намаз не болот? Бузулуп калат дейт. Сажда кылгандан кийин эгерде жамаат чыгып кете турган болсо, намаз бузулат дейт. Бирок фатва китептеги сөздө берилген. Сажда кылгандан кийин жамаат чыгып кетсе да эле, Айдар шейх өзү жалгыз намазын эмне кыла берет? Жума намазын акырына чыгарып бүтүрө берет дейт. Вал изнул ам, жана жума намазынын шарттарынын бири изнул ам. Изнул ам дегени бул ошол жума намаз милдет боло турган кишилердин бардыгына мечитке кирүүдүн уруксат болуусу. Мына ошондуктан эгерде кандайдыр бир жетекчи өзүнүн, мисалга айталы бир кан сарайы бар деп коелу, ошол жерге кирип алып өзүнө тиешелүү адамдарды киргизип, калгандарды койбой эшикти жаап ала турган болсо, калгандарга уруксат бербесе, ал жерде окуган жума намазы дурус болбой калат. Ал эми эгерде уруксат берсе, анда көйгөй жок. Уруксат берсе, ошол өзүнүн үйүндө да кең кан сарайында окуй берсе эмне уруксат берилет. Кыскасы, жума күнү мечиттин эшиктери ачык болуш керек. Ошол жума намазы милдет боло турган ар бир адам ал жерге кирип жума намазды окууга укуктуу болуш керек.